Эмне үчүн Кожобек Рыспаевди эч бир партия кошпой койду? Парламенттик шайлоого Кожобек Рыспаев барбай турганын жарыялады. Өзүнүн эрки менен ушундай кадамга барганын билдириптир. Чындыгында андай эмес. Кожобек Рыспаев ак үйдүн 7-кабатына чейин барып, суранып, таасирдүү партиялардын катарына кирүүгө жандал бастаганын кантебиз. Натыйжада партиялар аны кошуп алуудан баш тартышкан. Өзүн элита санаган Эргул бийлик астында кошоматтанганы, коомчулуктун талабына каршы сүйлөгөнү, айтор көпчүлүккө жек көрүнгөнү менен эсте калыптыр. Эгерде Кожонун электораты колдосо, калк сүймөнчүлүгүндөгү саясатчыга айланса, анда партиялар талашып алышмакта туурабы? Тескерисинче жата калып ат үркүтчүдөй болуп атса, ким эле жадына жуутмак эле. Булак арыба чекеткейжи. Исхак Масалиев: биздин бүтүн Кыргызстанга буттуу суулар жасалса эл ишенет. БШКнын Кыргызстан партиясына байланышкан чечимин кандай баалап жатасыз? БШКнын Кыргызстан боюнча чыгарган чечими бир караганда принципиалдуу көрүнүп жатат. Бирок бул мени ойлонтуп койду. БШК партиянын ишенимдүү өкүлү эмес, башка адам келип документ тапшырганы үчүн шайлоодон четтетти. Чындыгында алар документти тапшырууда кечигишкен. Анда чогулгандар да ушуну талап кылышкан болчу. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы кечигүүнү эске алган жок. Муну менен алар Кыргызстан партиясынын шайлоого катышуусуна мүмкүнчүлүк калтырып койгондой. Эгер Кыргызстан кечиккени үчүн четтетилген болсо, сот муну карамак эмес. Ишенимдүү адамы ооруп калды деген тыянак партиянын соттон утуп, кайрадан шайлоого катышуусу толук мүмкүн дегенди билдирет. Буга чейинки шайлоолордо ушундай көрүнүштөр болду беле? Документтер эмнеге кечиктирилип тапшырылды деп ойлойсуз? Жок, мындай көрүнүштөр биринчи ирет болуп жатат. Мындай шылакылык орун алды. Документтер толук болбосо деле БШК белгиленген күнгө чейин өткөрүп кое бериш керек эле. Менимче партия ичара тизмедеги орунду бөлүшө албай чырдашып жүрө бергенден улам ушундай окуя болуп кетти. Кыргызстан партиясынын айрым мүчөлөрү кырдаалга БШКны күнөөлүү кылышты. Албетте БШКны айыптайт, өзүбүз күнөөлүүбүз дебейт да. Бирок түшүнгөн киши кемчилик партиянын жетекчилигинен кеткенин көрүп турат. Кыргызстан бийликтин партиясы болгондуктан Нуржан Шайлдабекова ага бут тоса алмак эмес. Эгерде ушундай инцидент бүтүн Кыргызстан партиясы менен болсо, анда өткөрбөөгө аракеттер болуп жатат деп айтсак туура болмок. Бизге карай бут тосууларга эл ишенет. Пикиримде алар орун талашуу менен алектенип, документ тапшырууга такыр эле жетишпей калышканда, БШКнын имаратына жакын жашаган бирөөдөн өттү кылып каттатып коюуну суранышкан. Ал эми чын эле документтерди бериштиби, жокпу, эч ким билбейт. Сот кандай чечим чыгарышы мүмкүн? Азыр сот системасы менен бийлик чоң сыноонун алдында турат. Эгерде сот БШКнын чечимин күчүндө калтырса, элде өзгөрүүгө жылыш бар экен деген сезим калат. А эгер Кыргызстандын шайлоого катышуусуна жол алса, мен үчүн жаран катары сотторго болгон акыркы үмүттөр жоголот. Анархан Алтымышева, Булак Азия Ньюс гезити. Манас Осмон: депутаттын бир иш күнү 6000 сом турат. Капачылык болбосун, иттин уулу байгара деле шайлоого аттанып калды. Пандемиянын шылтоосу менен сасыган 1 литр майын жана курттаган 1 кило унун таратып алып, эми добуш сурап жүрүшөт. Биздей өлкөнүн шартында депутаттык мандатка толук ээ болсоң да, колуңан куурай сайган келбейт. Кыргыз парламенти 5 эле кишинин тегерегинде кайнап быкшып келатканына 30 жыл болду. Кнопканы бассаң жашайсың, баспасаң партия лидери шапкеңи тетири кийгизип, иттен чыгарып коет. Депутат болгондор элге берген убадаларын аткарып жибербейт, мамлекеттин саясий турмушуна катыша албайт, элден сый көрбөйт жана башка. Аларга элдин калыптанып калган чимкирик, какырык, түкүрүк деген акаараты бар. Анан талапкерлер ушул акааратты эң кеми 100 000 жашылбай коротуп сатып алат. Аны математикалык эсеп менен 5 жылга бөлсөң, ар бир иш күнү 6000 сомго туура келет. Ысык кофесин үстөлүнө чейин киргизип берген катчы кыз менен покчасын көтөргөн жардамчысынын арзыбаган кызматынан башка люкс жашоосу болбойт депутаттын. Биздеги мамлекеттик система депутат эмес, өкмөткө чектелүү гана мүмкүнчүлүгүн берет. Бузулган, чирip бүткөн системанын чарыктарында же ак үйдүн карааны гана калдайган мамлекетте өлкөнү өнүктүрүүгө адилеттүүлүктөн ак урганга мүмкүнчүлүк жок. Илгери бирөө 60-ты таяган кемпирине ойлоп турсам, сен мага кыз тийбепсиң дегендей 5 жылдан кийин көпчүлүк депутаттар ойлоп отурсам, мандатты деле кереги жок экен дешет, өкүнүшөт.
Азыр деле талапкерлер катары тизмедеги ордуларын билбей жүрүшөт. Азыр коом эң эле кир жана бузулган доорун жашап атат. Мындай көрүнүшкө бир аз өзүбүз да күнөөлүүбүз. Кара курсак үчүн добушун пулдаган эл катары улут болуудан калып баратабыз. Булак аргумент чекиткейжи. Бакыт Төрөбаев: 2020-жылы келген депутаттар реформа жасай албайт. Мындай пикирин депутат Бакыт Төрөбаев Маралга берген маегинде айтты. Жаңы келе турган депутаттар радикалдуу өзгөртүүлөрдү кыла албайт. 6-чакырылыштагыдай эле парламент болот. Жаштарга басым жасалып жатканы менен алар дароо иштеп кетпейт. Тажрыйба топтоп, кийинки чакырылышта өзгөртүү киргизиши мүмкүн, деди Төрөбаев. Эл өкүлү шайлоого аттанган жаштар тууралуу да сөз кылып, аларга кеңешин айтты. Ар кандай талаптарды коюп, кыйкырып жатышат. Анын ордуна эл аралап, жарандар менен иштешкиле, сүйлөшкүлө. Эскерте кетсек, 2020-жылы парламенттик шайлоого катышууга 16 партия БШКга документ тапшырган. Булак ринг чекиткейжи. Сооронбай Жээнбеков: саясий топтун амбициялары мамлекеттүүлүккө шек келтирбеши керек. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 29 августта биринчи радиого маек куруп, кыргызстандыктарды келе жаткан эгемендүүлүк майрамы менен куттуктады. Президент Кыргызстан буга чейин башынан апрель-июнь окуяларын эскерип, бул окуялар тынчтыктын, биримдиктин, эгемендиктин баасын сездирип, мамлекеттүүлүк деген эмне экенин эске салганын айта кетти. Бул окуялар эл үчүн да, бийликтегилер үчүн да чоң сабак болду. Саясий талаш-тартыштар, күрөш, атаандаштык бардыгы болуш керек. Бирок ушул талаштар жеке же саясий топтун амбициялары мамлекеттүүлүккө шек келтирбеши зарыл. Бул жакындап калган парламенттик шайлоонун алдында да актуалдуу. Саясатта чеберчилигин көрсөтөм деп, коомду, керек болсо мамлекетти түйшүккө салбоо керек деп айтат элем, деди Сооронбай Жээнбеков. Булак Азаттык чекит.org. Путин Беларуска аскер жиберүүгө даяр. НАТО кийлигишпөөгө чакырды. Орусиянын президенти Владимир Путин зарылчылык жарала турган болсо, башаламандыкты басуу үчүн Беларуска укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жөнөтө алабыз деп билдирди. Путиндин айтымында ага мындай өтүнүч менен Беларусь президенти Александр Лукашенко кайрылган. Александр Лукашенко менден укук коргоо кызматкерлеринин белгилүү бир резервин түзүп коюшумду өтүндү. Мен аны аткардым, деди Путин. Бирок бул күчтөр кырдаал көзөмөлдөн чыгып кетмейинче колдонулбай турганын сүйлөштүк, деп кошумчалады Орусия президенти. Беларусь оппозициясынын координациялык кеңеши буга кескин каршы пикирин билдирди. Беларусь аймагында колдонуу максатында Орусиянын же башка өлкөнүн аймагында куралдуу топторду түзүү жол берилгис жана эл аралык укукка каршы келет деп айтылат билдирүүдө. Бейшембиде НАТОнун башкы катчысы Йенис Столтенберг башка өлкөлөрдүн, анын ичинде Орусияны Беларуста болуп жаткан окуяларга кийлигишпөөгө чакырды. Өткөн аптада болсо Лукашенко НАТО чек арадан козголгону үчүн Беларустун аскер күчтөрү күжүрмөн даярдыкка келтиргенин билдирген. НАТО күчтөрү чек араны көздөй жылып жатат жана F-16 учактары 15-20 минут анын ичинде жетип келүүгө даяр турат, деген ал. НАТОнун расмий өкүлү уюм Лукашенконун билдирүүсүн негизсиз деп эсептерин билдирди. Путиндин билдирүүсү эмнеге негизделген? Бул эки өлкө жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө. Уюмдун негизги максаты келишимге кирген мамлекеттердин аймактык жана экономикалык мейкиндигин коргоо болуп саналат. Бул үчүн биргелешкен армия же башка аскер бөлүктөрү тартылышы мүмкүн. Азыркы маалда ЖККнун курамында 6 мамлекет бар: Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан. Келишимге ылайык уюмга мүчө өлкөлөрдүн кайсыл биринин коопсуздугуна, стабилдүүлүгүнө же суверенитетине сырттан коркунуч жаралса, анда башкалары сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ал өлкөгө жаралган коркунучту жоюуга жардам көрсөтөт. Андан сырткары мүчө өлкөлөрдүн кайсыл бири куралдуу кол салууга кабылса, башка мамлекеттер аны агрессия катары тааныйт жана аскердик жардам көрсөтө алат. Ошондой эле Орусия менен Беларусь ортосунда дагы келишимдерге негиздеп жатышы мүмкүн, дейт айрым эксперттер. Булак BBC чекит.com. Саламат Садыкованын нарындыктар кытайлашып кеткен деген сөзү талкууга түштү. Интернет айдыңында белгилүү ырчы Саламат Садыкованын жана бир нече адамдын кыргыздар тууралуу талкуулап жаткан видеосу тарады. Бул 1 мүнөттүк видеодо адамдар таза кыргыздар Кыргызстандын кайсы жагында экенин талкуулашып,
Оштун бир нече районун, анан Нарын облусун аташкан. Буга каршы болгон ырчы нарындыктар кытайлашып кеткен деген пикирин билдирген. Ырчынын бул пикири интернет колдонуучуларын нааразы кылды. Жалпы кыргызга таанымал адам Кыргызстандын кайсы бир аймагын таза кыргыздар, кайсы бир аймагын таза эмес кыргыздар деп атаганы туура эмес деп ачуу сындар айтылууда. Булак репортер Чекит Кейжи.